эгерде биз убакыттын баасын билбей турган болсок, анда биз дайыма утулушта болобуз. Кедей жашайбыз. Бизде мисалы биринчиден жашообузда тартип жоголот. Тартипсиз жашоодо жаман адаттар пайда болот. Мисалы белгилүү бир тартип менен уюштурулган жашоо жакшы адаттарга толо болот да. Мисалы сиз убакытты туура пайдаланбайсыз, телефон чукулап олтурасыз, телевизор көрүп олтурасыз, дагы жана башка маанилүү иштерди кийинкиге калтыра берүү деген сыяктуу толтура жаман адаттар сизди ороп алат. Натыйжада убакытты туура эмес пайдалануунун негизинде сиз ал адаттардан кутулушуңуз өтө оор болот. Мисалы кайсыл бир оорунун өтүшүп кеткендигин дарылоо кыйын да. Оору жаңы башталганда аны айыктыруу оңоюраак. Демек, убакытты туура эмес пайдалануу менен өмүр сүргөн болсоңуз, сиздин жаман адаттарыңыз өтүшүп кетиши мүмкүн. Күнүнө 8 саат, 12 саат телефон чукулайм деген жаштарыбыз бар. Азыр бизди экрандан, ошол эле радиодон угуп аткан угарман көрөрмандар дагы буга ынанып атса керек. Вот мен тренинг өтүп атканда дайыма сурайм да аудиториядан. Ким телефонду көп чукулайт десем, аудиториянын 70-80% кол көтөрөт. Телефонду көп чукулайт. Вот бул убакытты туура эмес пайдаланганын кесепеттери.